Жок, сизге болбойт бармы? Анда тартпай туруп. Буну мен негизи айтып атам. Спутниктен деле көрүп алам азыр. Жок, көрүп аласың. Мен жашырып аткан жокмун сени билесең. Качандан бери чыкпайт? Ташып, оякта, больницанын жолунан акелип. Bir jumadan beri çıkmaydı. Bir yakalat, bir o yakalat. O bolbet de. Bir şunu okusun bütüp gelince bir spesialist yok. Чим бу жалган бу? Жалган ал. Bitti turbaga barini ulap koygan. Денсаулыктарыңыз. Hemen gösterdim ama kullanmanız bir şeyin için. Чечип турган маселе. Кана директор. Сизби точно директор жок деп атпайбы? Трубаны суу түтүгүн үйүнө чейин тартып берүү ал биздин милдетке кирбейт. Бул материал Москва шаарында эмгектенип жаткан Кыргызчек жана Асанчек айдынын жаштарынын колдоосу менен даярдалды. Vatakanalı hazır tutup bilmeyin de onu. Мойкаларды кыскартыш керек да ондо. Мойкалар. Осы дерейді міне дейске. Тугай участокада ақша төлеп, налик алып. Күндө келебиз, кетебиз, бу эшикте иштейди, булар ойлук алабы, нема кылат? Интернетке жарыяланган Мадайыл өкмөтүнүн алдындагы суу боюнча элдин нааразычылык видеосунан кийин маселенин чоо жайын билүү үчүн чакан сурамжылоо жүргүздүк. Мындай тешиктер бар экен. Жарыктар. Биздин көчөдөн суу чыкпай атат. Суу эрте жазда неме болуп калган эле да. Токтоп калды эле. Аз чыгардыңарбы? Өзү эл акча чогултуп эле неме кылды. Качадан чогулту? Анан шлангысын алып берди окшойт айыл өкмөтүнө. Эл канчадан чогулту эми? 3000ден чогулту окшойт. 3000ден чогулту. Сурайын деди. Чыкпайт да вообще. Качандан бери чыкпайт? Азыр ремонт болуп атат кечетен бери. Ого чейинчи? Ого чейинде чыгып атат, чыкпайт эле. Бир чыгып, бир чыкпайт. Бир чыгып, бир чыкпайт. Мотор менен чыгабы же жолдо чыгабы? Жок, моторсуз деле чыкпайт атам вообще. Азыр деле өчүп калды, суу жок вообще. Азыр ремонт болуп атат экен. Ушундай деп атат. Ага чейин деле ошондой болуп атат да? Ого чейин деле болуп атат. Эмне кылып атасыңар? Ташып атасыңар? Ооба, ал көчөдөн бул көчөдөн алып таштап атабыз. Бизге өзүнчө эле чыгат акыркыда. Өзү эле чыгат а? Эң акырындасың. Эң акырында. Токтоду, токтоп кайра чыгып атат. Айттыңарбы чыгып суу жок болду? Эми биз билбейм, көчөдөгүлөр чыгат. Жок. Көптөн бери эле жок. Көп алып коюп атасыздар. Ташып, оякта, больницанын жолунан акелип атканбыз. Bir haftadan beri mıyaktan çıkmaydı turbadan nemeden. Bir hafta oldu. Bir jumadan beri çıkmaydı. Bizde bir jumadan beri yok. Su yok o. Taş otasыңар bazır. Benim eski krant var, eski kranttan az mağazı sıvıda duşudan çıktı. Ne kötülerde yok, zarang. Zarang ıldıydı. Gece jalp kılıçtı, şu zarangdan ıldıydı. Oy, bir iki aydan beri yok depçi. Жақсы bazır, problema yok mu? Jakalat su yok da. Dağılı yok mu? Hazır remont kılıp atken. Hazır remont. Bir aydan bir kılak. Bir aydan beri yok mu? Çok da su. Bak içine sunu bu yakalat, bu yakalat, bu yakalat, bu yakalat. Bir yakalat, bir o yakalat. O bolbet de. Azdan köşeden su çıkan. Çok su. Kantip jaş otasыңар su yok. Ha, çıkan yerden cübür alıp gelesiniz. Ne lazım? Su var mı? Toktobay ile жақсы. Токтоой жакшы агат. Көчөңүздүн аты эмне? Абдразак көчө. Абдразак. Su бар а? Проблема жоқ. Водоканалга неме жалып жоқ. Burada su bunday problem olup çıkmaz da. Ne öyle adam gorot kotkönde ile aynı der. Bana oldu da hazır. Su bizden çıkat, bizden ötet, bizim yerden ötet. Nabarot şahar bizge akça töküş kerekli şurada ötkörüp atkan üçünçü. Tarif koyup akça төлөдүp atат, бирок турбалар ошол Союз малда койгон турбалар. Ладно, şu водоканал şu турбаларды алмаштырып, ар бир үйгө суу чыгарып берип, счетчик койсун каласа, ичкен сууга төлөйбүз анан. Азыр эми ушундай болду, көйгөй көбөйдү, бирок төлөйсүн деп атат. Мен буга каршымын. Жок, Оразбай уулу эркин көчөдө бизики. Бир чыгып, бир чыкпай калат а. Азыр чыгып калат, жакшы эле чыгып кетет, бүгүн ремонт экен. Суу чыгды. Суу жокпу? Ремонт болду экен азыр. Буга чейин болуп аттыбы, бир айдан бери жакшы эле. Жок. Суу мага карап тур. Булар алда эле битте эмчекке 5-6 өзү улап коюп, şu aka ukalar ham bir-birimizdan chiqish olib o'tamiz. Chunda bo'lsa bir bo'lib qoladi. Bo'lsa yo'q. Bitta turbaga barini ulab qo'ygan. Bular kim bilmayman, bu qanday kimga jalb qilish. Ana hozir ali ayol kishi ketib boribdi. O yerdan ular to'g'ri o yerda turaman. Men bilmayman qanday kelyapti, kitdan sap kelyapti. Aqchasini o birinchi oladi. O 1000 so'm aqchasini oladi. Lekin bilmayman qanday bo'ladi.
Biri üyletse birlik çıkmaydı. Kimi kompresörü olsa o'sha bo'lib o'tadi içinde. Nazona sörde Ariston turadi da japjan koyun. Gece su öçkönün bilbeppiz dağı Ariston ошол boyunca kalgan sayılıp. Az güyüp kaldı. 80%'den böyle şahara getip aldı da seve satılıp ötedi da alçı. Suunun başında turup susu çok bolup ötedi. Anam bir yakta bölgönü bizim ayıldan bir şunu okusun bütüp gelince bir spesialist yok. Bir boşapkan adam da gelip su çıkılıp koydu al. Kim kalağın dedi kran çıkarıp verip ötedi. Kalağın ayılga bölüp verip ötedi. Asfaltlar buzup açады. Kıskası жақсы кетпейді. Бұл бойынша елді çoğalt bir сөйлесіш керек. Ошолду ойлойм. Үйдөн чыгып калат кезде ушуна эмне кудугубуз бар, толтуруп алабыз. Резервуар куруп алгансыздар. Ошо эме толтуруп алабыз. Ушуну иштетебиз. Чыкпаганда ошодон иштетесиз. Айларалап жүрүп суу түтүктөрүн оңдоп жаткан Суу Чарбай ишканасынын кызматкерлери жана айыл тургундарына көзүбүз түшүп, кепке тарттык. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Ассаламу алейкум. Суунун аерде вообще таптакыр суу жок, жер жок да. Ошону сурап чыгыш керек болуп атат азыр. Бар суу азыр. Бир үшөө үйдө чыкса, бир үйдө чыкпай калат. Себеп азыркы ушул сезон булагыбызда башында. Булак ийбей атат. Күн ысыганына байланыштуу суу төмөн жери качкан. Ысыкка байланыштуу. Азыр ошол булактан чыккан сууларыбыз элге баарына таркалып берилип атат. Мындай ошол сууну өзүбүз чыгарып атабыз, водоканал келбейт дейт да. Чынбы жалганбы? Жалган ал, ким айтты? Жалганбы? Ошо элдер айтты, азыр ошонун тактаганы кетип атабыз биз. Ошол биз өзүбүз чыгарып атабыз, водоканал жардам бербей атат деген элди таап алып келсеңиздер, биз менен Айлөкпөт дагы шлангаларды алып берип атат дейт. Милдеттүү негизи. Материалдык жактан айлөкмөт жардам беришке милдеттүү. Биз монтаждап, рабочий балдар келип, оңдоп түзөп бергенге милдеттүү. Өзү водоканалдын жардамы жок, тартылып келди деди эле. Анан бул жака кошуп атасыздар. Биз азыр жардам кылып ушуну кошуп атабыз. Ушул элдин өзүнүн ыраазычылыгы менен, элдердин өзүнүн эмеси менен кошуп атабыз. Бул суу түтүк аз да болсо жергиликтүү калктын суу көйгөйүн азайтсын деп башынан баштап аракет кылып жүргөн Акбарали Абдыкадыров эл өзүн өзү суу менен камсыздап жатканын айтты. Суу жоктугуна байланыштуу элдин демилгеси менен тартып келдик мэрге чейин. Өзүнүн күч менен. Канча акча кетти? Мына канчалык турба болуп атат? 100дүк бул. 100дүк. Канча үйгө жетет эми? Бул азыр эми 4 көчөгө келди да. Мына карат центральный көчө экенсе барат, аягына чейин. Мына жерде бул эңири жетеби негизи аз болуп калат. Эми азыр ачканда билинет эми. Азыр башын ача элекпиз, баарын улап даяр кылып койдук. Азыр мына жерде водоканалдын адамдар аз жардам берип, мына жерде улап берип атышат. Эми ачыгын айта бериң, водоканалдын жардамы жок, эл өзү ушуну тартып келди. Баш булактан келдиби бул? Жок, мына Поскайдан, Поскайдан, чоң турбадан. Чоң турбадан буягына Айлөкмөт 700 метр шланга алып берди. 700 метр. Ел 600 метр алды. Тракторду ел өзү көтөрдү. Азыр эмне келгенде ошо водоканалдын башында айтылып улам. Ошо келгенде мен балдарымды улатып берем деди. Азыр улатып азыр мынаны ачып сарниктери бир сыйра көрүп. Водоканалдын иши эми ушуну улап бериш болуп. Эми азыр бизге мына Мадазим көчөгө чейин барат да. 4 көчөдө мына көчө Карпиев көчө бар, Каратайып, анан өзгөн жолдун аркы бетинде 15-16 үй бар. Ошонун Мадазим көчөгө кетип атат азыр суу. Акылга салып караганда Кыргызчек жана Санчек айылы бул жаңы конуш эмес жана көчөлөрдө суу түтүктөрү тейлгер эле үйлөрдүн ичине чейин болбосо да ар бир көчөлөргө тартылган. Ош шаардык Суу Чарбай ишканасынын кызматкеринин айтымында бул суу түтүктөр эскилиги жеткендиги үчүн алмаштырылып жатат дейт. Анын айтымында айылда суу көйгөйү жок экен. Эл сууга муктаж болгондугу үчүн бир топ жыл мурун топтолгон акчасын жумшап жатканын моюндабады. Эски магистрал Союз кезинде тартылган турбалар жердин түбүндөгү. Ошол турбаны жаңылап атышат. Анан калган көчөлөр кандай мурун ичип аткан болсо, азыр деле ошондой иче берет баары. Булар тартып алды, аякка чыкпай калышы мүмкүн дегенден алыс болуш керек. Себеби шаарга кеткен 400дүк турбабыз бар чоң. Ошол турбадан бардык көчөнүккө ар жерден уланган. Негизи ошондой эле болуп калып атат да ич жүзүндөчү. Азыр эми бул жакка тарткандан кийин ал жактан суу чыкпайт. Жок, ондай уребен түшүп атат. Андай түшүнүктөн алыс болуш керек. Бул суу колхоздон эле токтоп калбайт. Турбадагы суубуз шаарга чейин барат, ТЭЦке чейин барат даже. Шаардын ТЭЦине чейин барат. Казгандан кийин оңдоп койбойсуңарбы деп группада бир эки кыз үчүн мына айылдын группасында уктум эле. Ошого мындай кол кабыш кылып жардам кыласыздарбы эми? Жок дегенде тегиздеп ордундай буруп калгандай. Жардам болот, Кудай кааласа. Ордуна почти баары эле келип калды. Кайсы жер
калыбына келе экен. Өкмөт кичине жардам берсе да асфальт айтты. Орнуна Батыр Асатов тартып бергенинен аз биз жүздүк турба бар. Ошо көп жери толгон да. Негизи бир 50-тик турба менен ошо башына алып барып текстиль турбасына илейли деп атабыз. Ошого койсок анан бизде суу качандан бери чыкпайт? 3 күн болуп калды чыкпаганычы. Аз эле болду. Мотор менен чыгат да? Мотор менен чыгат. Чыгат. Бизге ушу главный мечиттен такай чыкпай турса эле болду. Мечитте аристон бар, насостор бар. Мечитке тез эле күйүп калат. Биз эл бияктан ташуучу болобуз. Ата мечитке көпчүлүк келет, дара таратуу болот, ошо эле проблемачы. Через мечит аркылуу кеткен да бизгечи. Суу талаш соттошкон боюнча толук маалыматты билгенге келдик. Азыр юристке жолугабыз. Мадай өкмөтүнүн юристи аркылуу Чырдын башы болгон 2010 жылдан тарта бардык суу боюнча Ошкор водоканал менен болгон соттук кагаздар менен таанышууга бизде мүмкүнчүлүк болду. Түшүнүктүү болуш үчүн кээ бир даталарга токтолуп өтөбүз. Копиясы жокпу? Жок, мага оригиналынын копиясын көрүшүм керек эле. Мадай өкмөтүнүн балансында турган социализм айылында номер 1064 контурдагы жайгашкан жер аянты суу коргоо зонасы 2010 жылы Кара Суу райондук мам каттоо агенттиги тарабынан 29,162 гектар жер аянты Ошкор водоканал муниципалдык ишканасына мамлекеттик акт жасалып, мөөнөтсүз пайдаланууга берилген. 2010 жылдан мурун номер 1060 контурдагы жер аянтына мамлекеттик акт берилген эмес. Мадай өкмөтүнүн балансында турган жер болгон. Жогорудагы маселе боюнча Мадай өкмөтү сотко доо арыз менен кайрылганда 2010 жылдын 30 июнунда Ош областынын райондор аралык соту арыздануучу Мадай өкмөтүнүн арызы канааттандырылган. 2010 жылдын 20 августунда Ош областык сотунун административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясы Ош областынын райондор аралык соту 2010 жылдын 30 июнундагы чечими бузулсун деп жаңы чечим кабыл алган. Доогердин доо арызы канааттандыруусуз калтырылсын. Ош шаардык мэриясынын Ош шаар суу канал мамлекеттик ишканасынын апелляциялык арызы канааттандырылсын деп чечим чыгарган. Мадай өкмөтү жаңы пайда болгон жагдай менен Ош областык сотунун административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясына арыз менен кайрылганда 2015 жылдын 26 июнунда Ош областык сотунун административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясы аныктама чыгарат. Мадай өкмөтү экинчи ирет жаңы пайда болгон жагдай менен Ош областык сотунун административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясына арыз менен кайрылганда 2015 жылдын 26 октябрында Ош областык сотунун административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясы аныктама чыгарат. Аныктамада Мадай өкмөтүнүн арызын экинчи ирет канааттандыруусуз калтырган. Мадай өкмөтү Ош областык сотунун административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясынын 2015 жылдын 26 октябрындагы чечимине карата Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна арыз менен кайрылганда 2016 жылдын 5 апрелинде Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясы токтом кылат. Ош областык сотунун административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясынын 2015 жылдын аныктамасын күчүндө калтырылсын деп. Биз иликтөө жүргүзүп жаткан учурда Мадай өкмөтүнүн башчысы эмгек өргүсүндө экенин айтып, анын ордуна орун басары интервью берерин айтты. Азыр кайсы көчөлөрдө суу жок? Азыр бар, мисалы үчүн бардык көчөлөрдүн деле аяк учучунда жок болуп атат да. Анан эми биягы дагы баягы турбалар эски, качанкы турбалар. Бир нерсе кирип калат экен, бир нерсе туруп калат экен. Кээ бирлерин эми көз менен деле көрүп атабыз, баягы огород сугарат экен, башка экен, жазында жетпейт экен. Эртең жаан жааганда, күзүндө же кышында келген бүт баарында тебелеп турат. Азыр эгер эми водоканал ошо суу түтүктөрүн алсаң ал, эми биз өзүбүз башка тартып келебиз десек дагы тарта албайбыз да ал жактан туурабы? Себеби суунун башы водоканалга өткөн да. Канча 35 гектар дейм. Ооба. Өзү тартып келгенге мүмкүнчүлүк жок, суу жок. Өзүбүз тартып келебиз, суу жок. Жолдон бизде жөн жатып алган жокпуз. Водоканалга берип коюп жатып алган жокпуз. Башка жерлеринен дагы өзүбүз карап атабыз. Бар дагы суунун баягы булактары бар. Кичине сумма баягы эме келет да, кичине акча келет да. Ошодон кеңейтип, ошодон Кыргызстандын башы мурунку эмеси менен алып келип, башына чейин алып келип койсок боло турган бир пландар бар. Эми жергиликтүү кеңеш бюджет ого эмелебейт. Жергиликтүү кеңештин төрагасы айтты эле кечээ, ошол бир жылдын ичинде бир бюджетке киргизген атабыз, тартып келебиз деп атат эле. Ошону эми мына жанагы
сырттан эле мисалы арабтардын жардамында дагы тартып, ал айда мисалы тоонун башына чейин сууну тартып сабап атышат да. Бизде мүмкүнчүлүк жок андай. Бар. Ошону чекесин баштабадым. Төрага, башка депутаттар, төрага менен ушул жөнүндө сөздөр мындай Жок, ал айтып атат, бюджеттен деп атат. Жок, бюджеттен бюджеттен ошону мен акча жок деп баштабадым. Ошону неме бюджеттен кылабыз десе, бөлүп кылыш керек. Бардыгын сууга берүүгөн, бюджеттин баарын берүүгөн болот. Анан ошону келишип депутаттар чечип берет да. Пландар бар эми ошолор. Азыр айыл өкмөт суунун эч нерсесине аралаша албайт да, чын-чынында туурабы азыркы учурда. Эми мынандай, азыр жетпей калган жерлер биз аларга жеткирип турабыз. Мында жеткиребиз. Мына көчөдө суу жок, водоканал контакттары бар да. Мына көчөнү кара, бул көчөнү кара. Айтайын деген мисалы суунун баш жагынан дагы жаңы айылдар түшүп атат, ошолорго тартып кетсе дагы айыл өкмөт эч нерсе кыла албайт. Эми айттым го, ошол сүйлөшүү жолу менен мындан туруп улайбыз да кайра эле. Суу аз болуп ушунда жетишсиз болуп атат да. Азыр суунун башына барып көргөнгө бизде мүмкүнчүлүк барбы жокпу? Азыр Жок, берки менен сүйлөшөйүн, улан менен сүйлөшөйүн, берки улан. Водоканал бизге ошондой возможность түзүп берсеңиз жакшы болот. Майли бөлүп ошол жерде эме көрсөтүп, эми улан менен сүйлөшөйүнчү. Улан берки водоканалда улан менен. Мадайыл өкмөт башчысынын ордун басары суу коргоо зонасына бизге кирүүгө уруксат алып берем деп, бирок уруксат ала албагандыктан түз эле уруксат алуу максатында Ош-Көр водоканал муниципалдык ишканасына бардык. Албетте Мадайыл өкмөтү уруксат ала албайт, анткени кагаз жүзүндө айтылып жаткан 30 гектарга жакын жер Ош-Көр водоканалга таандык. Водоканалда. Башчысына бир-эки сурообуз бар. Башчысы жок. Банайга кириңиздер, ошондо. Ким бар? Бирок ошондо уруксат берет. Замы өз жок болсо замы бар да. Ал жерден ошол ишкананын директору Дөөлөтбек Кочкоров эмгек өргүдө экенине карабай келип, биздин суроолорубузга жооп берди. Мына урматтуу Мадайыл өкмөтүнүн тургундары, жалпы эле ал эми Россияда эмгектенип жаткан бул айрыкча Кыргызчек Асанчек айылынын тургундары, жердештерибиз. Мына биз Ош шаардык суу чарба ишканасына келдик. Азыр мына уруксат кагаздарын алдык, эми кирип сиздерге кызыктырган суроолорго жооп алабыз. Маселенин чечүү жолдорун дагы чогуу биргеликте издемекчибиз. Сиз директорсузбу? Бизге зам керек. Чече ала турган маселени. Мен директормун, директорго. Кана директор? Сизби точно? Директор жок деп атпайбы? Сиздерди көрүп турбайбы? Каерден көрдүңүз? Сизди отпускада деп уктук эле да? Планыңыздар келип отпускага. Өзүңүз келгениңиз жакшы болуптур. Атым Атай. Негизи эле Мадайыл өкмөтү боюнча баягы эми соттошуп, суу талашкан учурлар болгон, эми бардык эле ишкана өзүнө жакшы жакка өзүнө болсо дейт да, мисалы. Алышып алдыңыз, эми ошол жердеги элдер канчалык деңгээлде суу менен камсыз болуп атат? Бул эми мындай да, конституция менен корголгон ал жерлер. Земля его недра является государственной собственностью, народным достоянием деп турат. Жер жананын астындагы байлыктар мамлекеттик менчик, жана элдин жетишкендиги болуп эсептелет. Ал дагы жердин астында байлык. Сенин жериң үйүңөн чыкпайбы, айыл өкмөт эмес, үйүңөн алтын, кен, нефть чыкса дагы ал мамлекеттики. Аны алар биздин айыл өкмөттүн балансын алабыз. Анда Токтогул КЭСин ошол айыл өкмөт алып алыш керек. Папан водоканал ишени Папан айыл өкмөт алып алыш керек. Кумтөрдү Барспон айыл өкмөт алып алыш керек. Ошондо понятие болуп, алар биз менен 3-4 жыл соттошуп кыйналдык, биз да кыйналды, алар да кыйналды. Бирок биякта ТЭЦ стратегический объект, ага суу бериш керек. Өзү ошол жерде алып суу бериш үчүн сууга лицензиясы, лабораториялары, тиги булары суу бере турган баардык уруксаттары болуш керек да. Бул поливный суу эмес, жөнү бере турган, постоянный лабораторный контроль болуш керек. Ошонун негизинде сот бизге чечип берди. Биз мурун деле айтканбыз, баары ута албайсыңар. Эгер ала турган болсоңор, ошол суу алган жерлердин баары жогун тиги тестти баш кылып өткөрүп бересиңер, ошол линиянын баары жогун. Макул, сөзүңүздү бөлөйүн. Бул жерде эми элге баары бир да, ким водоканал иштетеби, айыл өкмөтү. Бирок азыр ошол суу жетпей атат окшойт да, ошон үчүн элдер нааразы болуп, ушул маселе жаралып атпайбы? Ошого эми мына шаардагы бул жерде жашоочуларды, шаардык
жактарды кандай суу менен камсыз кылсаңыз эми ошол жак дагы сиздердин мойнуңузга түштү да. Солнце светит всем одинаково дейт. Бардыгы бирдей пайдаланыш керек. Биз Кара Суу району айыл өкмөттө бөлбөйбүз негизи. Суу бардыгын эле бирдей беребиз. Бирок алар ошонун баш жагынан рельефти да, бул самотечный да. Рельеф менен кеткенде ылдый ишка карап кетип калат. Суу рельеф менен мында контруклон болбош керек да. Уклон менен кеткенде бул жака кетет. Биз бул жактан да беребиз КБКга жайында. Кышында гана ал кичине бошойт да. Эң асыл ошол эле суу кышында жетет, ошолорго өздөрүнө. Жайында жетпей калат. Ошол эле объем. Хорошо, биякты биз азайтып көбөйтүп тура алабыз папаны. Мады ошол эле боюнча эч кандай биздин задачка тосуп азайтып көбөйтө турган нерсебиз жок. Айыл өкмөт баягы суу түтүктөрүн алып берип атат экен дагы водоканал ал жерге уруксат берип улап берген менен эле чектелип атат дегенди айтып атышат да. Биз ошол айыл аралап ошол жерден тартып жүргөн учурда ошол суу улап аткан жердеги инсандардын да видеодо бар. Ошолордун айтымында. Эми сууну өздөрү тартат. Биз разрешение беребиз. Шаарда деле ошондой. Шаарда или бюджеттен тартып берет. Населенияга айыл өкмөт тартып бериш керек да. Водоканал стройка менен заниматься этпейт. Андай мойнуна албайт. Андай нерсе жок. Уруксат гана берет. Жарылып калган жерлерди жамап берет. Жарылып калган жерлерди жамайт. Суу азайып кетсе чыгарып берет. Суу азайып кетсе издейбиз, көбөйтүшкө аракет кылабыз. Совсем болбосо быйыл водовоз менен ташып берип атабыз. Алсулуж деткен районундагы жарылып калган турбаларды жамайбыз. Бизде шаарда водоканал целый өзүнүкүн өзү албы деген жок. Эгер кайсы райондо жарылган болсо, Кара Суунуку, Оштуку, Жапалактыкы, Нариманбы, кайсы жерде жарылган болсо, бизге караштуу, бизге суу берген жер болсо, биз барып жасайбыз. Алмашабыз. Суу жок эле салык төлөп атабыз дейт элдерчи. Мен мисалы эшигимдин астынан суу чыкпай атат. Канча күндөн бери суу жок, бирок салыкка акча чогултулуп атат деген дагы. Эми ал эрте кечиндиче эгер действительно чыкпайт, водовоз менен да барбайт деген болсо төлөбөйт. Аны келип бизге арыз жазып эле чечип алса болот. Бизге суу чыккан жерлердин акчасы да жетет. Биз кээ бир райондорду, кээ бир жерлерди мына южныйда болуп жүргөн, биз жайында бир ай дворовой кылып бошотуп берчү элек. Буларда деле эртеби кечинде чыгып атат да суу. 2 саат чыкса дагы ошо 1 суткалык сууну запас кылып алат көпчүлүгү. Допустим, Кызыл Кыштак айыл өкмөтүндө мына Ишкебан жакта саар 2 саат, кеч 2 саат берип аттык мына жайында. Азыр уже постоянно ичип калышты. 3 ай, 2 ай өзү проблема болот да. Ошондо биз суу бергенде таң калдык да. Кайсы малда суу алынат? Көрсө бир 70-80% үйүнүн жанында ёмкосттор бар, хауыздар бар. Бияга 2 метр, бияга 2 метр, тереңди 1,5 метр эмелерди чукуп койушкан ёмкосттор. Сундаймын, качан биз суу бергенде алар туруп алып челекке суу алып калбайт. Баягы ёмкостун толтуруп алып, толкула берет. Ошодон пайдалана беришет дагы насос коюп алып, даже полив кылганга чейин берет. Эгерде суу вообще мына 1 ай толук чыккан жок, 1 тамчы суу чыккан жок, бардыгын сатып иштик десе, биз аны сразу мындай насыщениесин алып таштайбыз. Водовоз менен да жеткирип атасыздарбы суу чыкпаган жерлерге? Полный жеткирип атабыз да, заявка түшкөнүнө карап водовоз. Заявка менен кайрылыш керек экен сиздерге. Кайрылат, көбүнчө айыл өкмөт менен согласованный. Айыл өкмөт өзү азыркы жаңы айыл өкмөт ташып берип атат. Мадыга чейин эле ташып атышат. Ошол баягы насыщение болуп сууну пулун алып атпайбы, ошого суу жеткизип берип атабыз. Жок, биз привозной суу ичип атабыз, өзүбүз сатып атабыз деген. Пока бир дагы письменно кайрылып түшүп элек. Эсептегичтер боюнча кээ бир жерлерде орнотулуп атат дейт. Элдер кээ бири нааразы болуп атат. Сиз негизи кандай ойдосуз? Керекпи ошо? Эсептегичке сөзсүз өтүш керек. Баары өтөбүз. Азыр биз мына туранда эмне үчүн суу жетишип калды? Биз бир жаңылык ачкан жокпуз. Эсептегич койдук. Эл каршы чыккан ошондой. Мына электроочтур суу аябай каршы чыгышкан. Эмне үчүн бизге орнотосуң? Эмне үчүн башка жакка орнотпойсуң? Аксакалдар, тияк-бияктар кайрылып келип шундай катып калган. Биз айтканбыз, эгер көбөйүп кетип, ушу 5 эсе, 2 эсе, 3 эсе көбөйүп кетсе, биз көрөбүз барып. Бирок көбөйгөн жок, так как суу арзан, 1 тонна суу 5 сом 31 тиен население үчүн. 1 тонна суу. Мына бир баклажка суу өзү 25-30 сом. Азыр убатам, кола мен ичпем, 70 сом кола. Туура. 1 тонна суу 5 сом 31 тиен. Бул жерде да менен башка рабочийлар иштейт, сантехниктер иштейт, канализация тазалагандар бар, бок тазалагандар.
Суу коргоо зонасына кирүүгө уруксат алып, орун басары менен биргеликте бизге таанышып чыгууга мүмкүнчүлүк болду. Жок, сизге болбойт калмы? Анда тартпай турабыз. Жок, негиз айтып аткам. Спутниктен деле көрүп алам азыр. Жок, көрүп алабыз. Мен жашырып аткан жокмун сени бул нерсени. Өзүң bunun içinde дренажный система дейт да, жердин астынан суу чыгат ба. Ошону алат дагы, анан бияктан труба кеткен да. Ортодо бир центральный труба кетет. Будан суу ошол немеге кошулуп турат. Кошулуп кетет. Аны ылдыйда да бир колесто көрбөдүңбү? Ошондо да полный жабык турат да бул. Жердин астынан бул дренажный система. Интернеттен өзүң деле карасаң болот. Дренажный система, каптажный система десеңчи, водозабор десең болот. Бул мурун таанышында. Илгертен курулганда ушундай болгон. Союз менен курулганда мен баягы сызып түшүндүрүп бербедимби? Ортодон бир линия кетет дагы, бияктан. Бүт бардыгы закрытый колодец. Мындай суу чыккан жерлер жок. Сен ачык жерден түшүп анан турба кирет дейсиңби? Андай нерсе жок. Андай эмес да. Жок. Ал система бизде мисалы үчүн Озгурда биз Акбурадан алабыз. Акбурадан сууну алып туруп, водоочистной станция бар. Ошол жерге транспортировка кылып жеткизип алып, ошол жерден фильтрлеп, хлорлоп, питьевой сууга жеткизип туруп, анан кийин беребиз. Азыр бул жерде хлорлоо иштери кандай болот? Мурун хлор акча эле, азыр хлор суу болбой калды негизичи. Хлорлоо иштери бул жерде немеде? Суу неден өз жердин астынан чыккан үчүн анализдерин алып турат да, биздерден СЭС алат, биздин өзүбүздүн лаборатория контролдоп турат, постоянно контролдоп турат да. Качан гана бир отклонение жакындап аткан болсо, ошондо анан кийин бизге предписание берет, эмнердин отклонение болуп атат деп. Ага чейин жердин астындагы суудан эч кандай неме чыкпайт. Мына бирөө. Тиги жерде дагы турат. Ал жерде мынандай ана тамыштардын араларында чыгып кеткен аралар. Онда işte ошондой. Анан сен ойлогондо баягы ачык демеден алат деп атасың да. Азыр бизге мындай бир сууну көрсөтө аласыздарбы? Ачык. Ошондой. Барбы? Бир айылга көбүрөөк, бир айылга азыраак ачып койбойбуз. Элдин колдонгон буйрук. Жагы болуп атат да. Ата ушундай немелер, суулар кездешип атат. Немедечи? Айыл жерлерде дагы, шаар жерлерде дагы арыкта суу, эшигин алдында арыкта суу агат. Шланга менен алып чыгып алып, туруп алып, эшикке суу. Рахат аламы билбейм, түшүнбөйсүң да. Ошондой болот. Анан өткөндө өзүм күбө болдум ошол нерсегечи. Эмне кылыптыр? Арык агып атат, шланганы салып коюптур. Мен ойлоптум, шлангадан тартып атат. Шланганы көтөрсөм, наоборот үйдөн чыгып. Үйдөн чыгып. Айттым, эмне арык сугарып атасыңбы деди. Биз мына бул дренажный системаны биз мындай сууну токтотуп коюш бизде мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Эки труба келет, 400-лүк эки трубага дренажный системадан ара жерлерден кошулуп суу топтолуп уже кетти мындайынан ХБКга чейин барат да. Суунун басымы жогору болобу деми? Суунун басымы бул жерден бирден бир немеге карап, бул жерде самолет болгон үчүн, бу жерде канчалык бийик болсо, ошончолук басым неме болот. Мисалы үчүн бизде ошто самолет кетет да шаарда. Насостун жардамдары мисалы үчүн 10 адыр менен западный частька мына бийик оң жак сол жактарга биз насостордун жардамы менен сууну айдап беребиз жогору жакка. Бул жерде андай жогору жак жок. Наоборот, бул жак бийик болуп аткан үчүн басым естественно өз менен өзү басым пайда болот. Ушул жерде суроо берет, 400-лүк турбалар менен эки турба кетип атса, канча бул үй бүлөнү мисалы сууну капсыз. Үй бүлөнү дегенде мындай болуп калат. Мына караңыз. Мен айтайын, бул жерден күнүнө 18.000 метр куб суу чыгат. Расчет боюнча биз алып атканыбыз күнүнө бир күндө 18.000 метр куб суу берилет. Ушул жерден кетет. Эки турба аркылуу. 18-да 1,9 метр куб суу кетет. Кээ бирки мисалы үчүн айылдарда арык системасы жок. Бирок үйүнө кирсең, огородунда помидор пышып аткан, бактарактар көктөп турган, алма шабдолу келерс мисалы үчүн бышып турган, жетилип турган мезгил кездешет да. Ошол каяктан дейсиз? Ошо баягы биз берип аткан ичүүчү суудан сугаруу иштерин жүргүзүп атат да, сугарып атат ошол немеден. Ошондо бул баягы нерациональный использование питьевой водага туура келип калат да. Мына сууну ошого беребиз да. Жогоруда айттыңыз да, мисалы айыл өкмөттөргө берип кое турган болсок, бул иштете албашы мүмкүн деген ойду айттыңыз да, ошого мындай. Мен аны айткандын себеби биз мисалы үчүн водоканал ишканасы специализированный ишкана. Именно ошол боюнча суу канализация боюнча специализированный ишканабыз. Түздөн түз. Биздин милдетибиз, биздин ишибиз ошол. Сууну беребиз, канализацияны кабыл алып тазалайбыз. Бир,
основной. Анан кийин труба жарылган болсо ремонт иштерин жүргүзүү, ошол иштерди кылабыз. Ага тиешелүү биздин акча каражаттагы, техникадагы специалисттер дагы, адистер дагы жетиштүү да бүгүнкү күндө. Бизде эми ошондо дагы мындай толук кандуу жетиштүү, адистердин толук кандуу жетиштүү десем дагы мен жаңылышам. Себеби баягы зарплата, айлык акысы майнанын аздыгынан көпчүлүк специалисттер биздикинде кетип калып атат. Азыр андай элдерде эмне үчүн суу тартыштыгы жаралып атат, мисалы сиздерге караган? Бизден дагы бир жолу баса кетейин, ичүүчү суу. Ичүүчү сууну улап суроону толуктап кетейин. Балким сиздер менен мындай байланышып, сиздерге арыздануу жолун билбей аткан жокпу алар? Барып эле айыл өкмөткө же? Жок. Бул жерден эми бүт эле, мисалы эми мына Мада айыл өкмөтүн ала турган болсок, бул жерде адамдар толук билишет. То, что обслуживание Мада айылдарынын тейлөө кызматын водоканал өзүнө алганычы. Алар бизге кайрылышат. Проблема жок. Биздин бияктан өзүбүз штат кармайбыз, начальник участкасы бар, специалисттер бар. Бүт барды ушул только ушу Мада айыл өкмөтүнүн жашоочуларын таануусу менен камсыздоо боюнча. Менде бир суроо да, эгер элдер салыктарды чогултуп аткан болсо, берип аткан болсо сууга, кээ бир учурларда үйүнөн суу чыкпаса дагы жыйнап кеткен учурлар бар экенин айтып атышат да. Анан эмне үчүн суу түтүктөрүн өздөрү кайра тартыш керек, мисалы суу чыкпай калса? Ошондой көрүнүштөр болуп атат да. Бизде мындай болуп атат да, мындан караңыз. Бизде баягы ичүүчү сууну деп атабыз го биз. Ичүүчү сууну биздин тарифтер эмне менен образование болот? Биз сууну жеткизип берүү адамдарга. Бирок ошол эле учурда биз баягы трубаны, суу түтүгүн үйүнө чейин тартып берүү ал биздин милдетке кирбейт. Биздин ишкана производственный эксплуатационный управление болуп эсептелет да. Производственный эксплуатационный. Бизге куруп берет, биз ошону иштетебиз, обслуживание кылабыз. Бизде курулуш иштерин жүргүзгөнү башка алганда бизде андай биздин ишкана андай иштерди көчөлөргө да тартып бербейсиз. Жок, көчөлөргө да тартып бербейбиз. Биздики магистральный, мына мисалы үчүн Союз мезгилинде курулган магистральный мына Мада немеси. Бул дагы кимдин балансына өтөт? Ошол мэриясынын муниципалдык менчик башкармаларынын балансына өтөт дагы бизге оперативный управленияга берет. Бул по сути алганда биздики деп, водоканалдыкы деп да айта албайбыз. Бул мэриянын балансында, муниципальный башкармалыктын балансында турат, бизге иштеткен оперативный управленияга гана берет. Биз буну арендага берип албайбыз, башка кыла албайбыз да. Себеби бул мүлк биздики эмес. Автоунаа жуучу жайлар боюнча алар менен кандай кызматташасыздар? Автоунаа жуучу жайлар боюнча алар бизде коммерческий негизде, коммерциялык негизде келишим түзүлөт дагы. Мисалы үчүн суунун 1 кубу 5 сом 31 тыйын болсо, 1 куб дегени бул 1 тонна дегенде 1000 литр. 1000 литри бүгүнкү күндө 5 сом 31 тыйынды түзөт. 5 сом 31 тыйын. Салыштырмалуу айтсак, 1 литр мисалы үчүн Жалал Абад сууну жолсам, легенда сууну канчага алат? 20-25 сомго турат, бүгүнкү күндө. Ол 1 литри. Ошондойдон 1000 баклажка да, элестетип. Ошол 5 сом 31 тыйын. Биз берип аткандар. Коммерческийлерге, мисалы үчүн автомойкаларга 1 кубун биз 55 сомдон берилет. Аларга счетчик коюлат. 10 эсе кымбат берилет аларга. Бул нерсе дагы, мисалы үчүн шаардын инфраструктурасына башка тейлөө кызматтарына бул керек нерсе экен да. Мисалы үчүн азыр айтайлы, автомойка жок болсо, элдер кайерде жууп калат машинасын? Сайларда жууп калат, башка жерлерде жууп калат, ар жерде жууп калат. Же болсо эч болбоду дегенде үйүнө барып дагы эле ошол биздин суу менен жууп. Эми ошол мына суудан чогулган салыкты ошол негизинен мына Мада айыл өкмөтүнөн кетип атпайбы? Мисалы Башбулактан кетип атат. Ошол сууну ошол жергиликтүү элге көбүрөөк шарт түзсө болобу мисалы? Каражатты көбүрөөк ошол жакка бурса болобу? Жок, сиз мындай деп атасыз да, жок, мындай көйгөйлөр көбөйбөш үчүн элдер суу эсептегичтерди коюш керек. Болду. Ошондо гана сууну туура пайдаланат, үнөмдүү пайдаланат, бардыгына суу жетет. Мына ошто бизде мисалы үчүн 2016-жылы, 17-жылдары биз чет элдик долбоордун алкагында Южный бар эмес, микро Туран. Ошол жерге суу өлчөгүчтөрдү койгонбуз, 3600 дана суу өлчөгүчтөрдү орнотконбуз. Бүгүнкү күнгө чейин иштеп келет. Бүгүнкү күнгө чейин Туранда проблема жок суудан. Ага чейин ошол 2016-жылга чейин өтө чоң проблема болгон ал жерде. Жай келди дегенде суу келбейт. Бул мисалы үчүн Мадайлык мындай кичине болсо да тегиздик болуп атса, Южныйды билесиз, мындай жогору жака мындай бийик жерде турат, эми тоо да, мындайча айтканда. Эми мен ошону толук айтып кетейин. Ылдыйындагыларда суу бар. Сууну туура эмес пайдаланышат, жогору жака суу жетпейт. Жайы менен бизде ызычуу болчу эле. Биз суу өлчөгүчтөрдү койдук, орноттук, маселе чечилди. Акчаны дагы үнөмдүп, Южный тарап. Южный тарапта, ооба, Южныйды айтып атам.
Бүгүнкү күндө аларда өздөрү деле айтат. Биздин аналитический анализдерибиз, данныйларыбыз да көрсөтөт, что бизге наоборот кичине зыяныраак болду десек болот. Бизге акча азыраак түшүп калды. Бизде ушундай кээ бирде айылдардын жашоочуларынан суроо берилет да бизгечи. Мына сайда суу турат, эмнеге бизде суу жок депчи. Биз айта кетелик, бул мына Башбулактын башынан тиги сайдан чыгып атпайбы суу. Ошодон келет дагы бул мындай транзиттан эле өтүп кетет. Биз бул сууну албайбыз. Бул суунун бизге тиешеси жок. Биздики жана өзүңөр көрдүңөр, эки труба аркылуу дренажный система менен кетет. Бул сууда мындай анча-мынча калдыктар, немелер болсо, бул эч кандай бизге тиешеси жок. Элдер ошондой ойлоп ошондой эле сиз айта кетпедиңизби? Мына сайда баягы бөтөлкөлөр, бакашкалар турат, башкалар турат, мусор жатат, башка. Жок, бул арыкты сайдын гана суусу. Бул сууну биз бул суудан алып туруп элге бербейбиз. Биздики сугу бул дренажный системадан, жердин астынан гана кетет. Ушул сууну ичүүчүлөрдүн катарын толуктайбыз да. Кээ бир учурларда суу улайка чыгып калат. Ал эмнеден болот анда? Улайка? Турбадагы суу улайкалана түшөт да. Жамгыр же сел жүрсө дагы эч качан кошулбайт. Единственный бул баягы кээ бир учурларда улайка чыгып калат кичине деп атпайсыздарбы? Ош баягы ремонт учурларында жаап трубалар суттан ремонт кылган учурда, возможно, ошондо кичине отложение болуп калат да, кайра сууну ачканда резкий жүрүп кеткенде ошондо кичине көрүнүш болушу мүмкүн. Биз 10 жылга чукул ошо водоканал менен шаардык суу чарбасы менен соттошуп келебиз да. Андан соттошкондо бул жерде көп мыйзам бузуулар болгон. Бул жерде тактай турган көп баягындай көз жазымда калып кеткен, ушундай мыйзамсыз болгон аракеттер болгон. Көп мисалы документтер жоголуп кеткен архивдеги. Мында келишимдер түзүлгөн, келишимдердин өзү жок азыр. Мисалы. Азыркы күндө мисалы шаардык водоканалдын жана Мадайлы өкмөтүнүн ортосундагы келишим жок. Суу маселеси боюнча. Чаржайт азыр иш алып барып атат. Өзүңүз кандай баалайсыз? Депутаттар эмне иш алып барып атат ушул таза суу боюнча? Депутаттар боюнча атайын туруктуу комиссиялар бар, ишин алып барып атат. Атайын биз убактылуу комиссия түзгөнбүз. Тилекке каршы азыр ошо убактылуу комиссиянын төрагасы, документтердин баардыгы ошол кишинин эле, Аматов Жалил. Жогоруда аталган Жалил аттуу тургун убактылуу Бишкекте экендигин айтып, келгенде бардык суроолорго жооп берем деп иликтөөнү кечиктирди жана соңунда маалымат бере албастыгын айтып, бизди таң калтырды. Азыркы учурда бар дагы комиссия. Азыркы учурда биз жаңы комиссия түзгөнбүз. Курамында жаңы депутаттардан Темирбаев Канат бар, Гүлшан Амеже бар, Садиева Гүлшан Амеже бар, Алимбеков Нурлан бар, Каримов Данияр бар. Качан түзүлдү? Төрагасы мурдагы эле. Качан түзүлдү? Аматов Жалил. Бул биз мынау жаңы соз 7-чи чакырып депутат жаңы соз ишке киргенде эле 2 айдан кийин ушу уюштуруу иштери июнь айларында 2021. Май-июнь айларында. Анан ал депутаттардын баарын сурай элекмин, бирок ал суу жөнүндө маалымат жок деп атат. Дагы кандай жооп берет? Маалыматым жок деп айткан болушу мүмкүн эмес. Мисалы кимиси маалыматым жок деп айтты. Жоолор чыгат, сиз өзүңүз айтып коюңуз, бирден алам да алар. Мен чоң маалыматым жок да. Маалыматыңыз жок. Эмне кылсак болот ошону айтып коюңуз. Жана да бул суу маселесине байланыштуу убактылуу жергиликтүү депутаттардан комиссия түзүлгөнүн айтса, ошол эле комиссиянын мүчөсүнүн суу көйгөйү боюнча эч кандай маалыматы жок экендиги, мындай жоопту уккандан кийин башка депутаттарга микрофон сунууну туура таппадык. Иликтөөнүн жыйынтыгында суу коргоо зонасын же болбосо суунун башын Ошкор водоканал эч качан бербей турганын, тескерисинче ал жерге чоң суу эсептегич коюп, айыл өкмөттөргө сууну сатарын айтса, Мадайлы өкмөтү сууга аралаша албайт жана элге суу түтүктөрүн сатып алууга көмөктөшкөнүн эсепке албаганда эл өзүн өзү суу менен камсыз кылып атат десек туура болот. Мына ушундай түшүнүксүз жагдайлар жаралган.